Жолголот айылындагы суу каналы аркылуу 1400 гектар аянт суга суу алат. Бирок айыл ичиндеги темир бетон жабдыктары эч жак иштен чыккандыктан суга сууну жетиштүү көлөмдө берүү кооптуу эле. Себеби каналдан ашып ташыган суу турак үйлөргө коркунуч келтирчү. Бул эми сайыздын убагынан мурун салынган арык. Ушунун арык көздөрүндө бунун тегерегинин ичинин баары айылдын жашоочулары да билет, ушундай бак өсүп бакка толуп калган да. Анан ал бакка келгенде азыр мусорлор келгенде ошолорго толуп калып эле же жолго чыгып кетчү, же ары карай эңкейиш болуп эле ар жактарга үйгө чейин чыгып кетчү да. Анан ошонун себебинен биз ошо айыл тургундары жол жасалып калды. Ошонун себебинен экичтен бир иш болуп ушул нерсебиз дагы жакшы түзөлүп калсын деген ой менен ошол өкмөт тарапка дагы айыл тургундары арыз жазганбыз. Каналдын алды бекемделип бүтсө, темир бетон жабдыктары коюлат. Айыл дыйкандарынын 1400 гектар аянтына суга суу эми кенен бериле баштайт. Бирок каналдын бүтүшү менен кооптуу абал кайра жаралышы мүмкүн. Суга суу келгенде эки чети тосулбаган каналга кичине балдар, малжандык түшүп кетпейт деп эч ким кепилдик бере албайт. Канал коюлуп бүткөндөн кийин кешкалар эмелердин баары түтүлгөндөн кийин өзү эле көрүнүп калат, что терегине сөзсүз түрдө бир эми орусча айтканда для безопасности коопчулук жаратпасын деп темир тор менен кармашыбыз керек болуп калды да. Бер жак бетин, ар жак бетин анткени эч кандай бир эме жок да, эч ким түшпөйт дегенчи. Ошол нерсени дагы, бул нерсе бүтүп кетсе, айыл тарабынан, ошо өкмөт тарабынан дагы ошол нерсе дагы суранып кетет элек. Негизинен Ак Суу райондук суу чарба башкармалыгы жалпы 200 чакырымдан ашык суу каналдар аркылуу Баба дыйканга суга суу берет. Быйылкы жылы мунун 17 чакырымда механикалык тазалоо, подгорный, кундуй, негизги каналдарында темир бетон жабдыктарын алмаштыруу иштери жүргүзүлдү. Көбүнчөсү ушул головной водозаборный сооружениялар деп коет. МК1дин башын бетондоо иштери, гидропосттор турган жерлерде. Анан ушул участокто МК6ны бетон иштери, Победа каналынын башкы суу курулмасынын бетон иштери, подгорный каналынын бетон иштерин жүргүздүк. Средний Маевскийдин башкы этаптарынан водовыпускдарды салып ишке бердик да. Суу чарба кызматкерлеринин белгилөөсүндө быйылкы жыл жаанчыл болуп, суга суу кенен болду. Бирок бир жылга окшошпойт демекчи, алдын алып суу каналдарын иретке келтирүү, утурумдук болсо дагы ремонт иштерин жүргүзүп туруу зарыл. Себеби суу каналдарынын көпчүлүгү эскилиги жеткен. Эжил Месбек, 7 канал, Ысык Көл облусу.